Өлкөнүн башкаруу формасы, багыты таразага салынууда. Ал баш мыйзам аркылуу аныкталат. Өзөктүү маселелер Конституциянын жардамы менен жөнгө салынарын юристтер гана эмес, катардагы ар бир жаран түшүнүп калды. Мындан улам элет тургуну Тынчыбек Жайыковдун Конституциялык кеңешмеге өз сунушун айтуу үчүн келгени бекеринен эмес. Сотторду эл шайласын, элге көз каранды болсун, элге отчет берсин деп атам. Азыр жанагы мурда 24 мүчөсү бар болчу соттордун таандоо кеңеши. Азыр 9 экен. Алар бири-биринен сеники мен өткөр, меники сен өткөр деп сүйлөшө албайбы? Ошон үчүн ошол элге салып, элге шайлоосун өткөргөнгө болсун деп атам да. Конституциялык кеңешме баардык кайрылууларды кабыл алууда. Аларды атайын талкууга коюп карап чыгышты. Көпчүлүктү коомдогу адилетсиздик, сот акыйкатсыздыгы түйшөлтөт. Биздин региондордон элдер келип жатат. Бирок ошо көпчүлүк элдердин көйгөйү бул баягы эле биздин сот системасына байланыштуу экен. Бүгүн карап көрсөк, чынында эле бул сот системасы бул ар бир жашообузга түздөн түз таасирин берет. Ошол эле биз акыры келип экономикага да, ошол эле инвесторлорго. Ошондуктан бул сот системасын мында кантип ушу көз карандысыз кылабыз, кантип ушу сот бийлигине чыныгы адискөй өзүнүн ишин билген, чыныгы адилеттүү сот системасын ушу түзүп, өнүктүрүп алдыга коюп турган бир адамдар келет деген маселе коюлуп атат да. Баш мыйзамдын бийлик бутактарына, ыйгарым укуктардын бөлүштүрүлүшүнө байланыштуу беренелери кызуу талкуу жаратаары адатка айланып калган. Муну Кыргызстандын соңку тарыхы айгинелеп турат. Бул иретте аталган маселе талаш тартыштар менен коштолбой койгон жок. Баарынан азыр ушуну тең салмактуу кылганга аракет жасалып жатып атат. Бирок чындыгында эле президентке көп жоопкерчилик коюлуп атат. Мына азыркы бүгүнкү социалдык экономикалык кыйынчылыктарда болуп жатат. Кимди күнөөлөйбүз конституция боюнча? Эч кимди күнөө ала албайсыз. Премьер-министрде көп укуктар бар, аны жумуштан алды, кетет, бүттү ошо менен. Азыр ошол жоопкерчиликти толугу менен социалдык экономикалык боюнча жоопкерчиликти азыр конституция боюнча президент жооп берет деп так анык жазылып атат да. Саясий тең салмактуулук тууралуу сөз болгондо көпчүлүк бийлик бутактарынын табиятына карап ыйгарым укуктардын тең бөлүштүрүлүшүн түшүнөт. Бирок президенттик башкаруу формасын тандаган өлкөдө мамлекет башчысынын таасири артат. Ошол эле учурда ага тете парламентте да түптөсө болот. Муну депутаттардын кол тийбестигин күчтөндүрүү менен ишке ашырууга аракет көрүлүүдө. Азыркы жогорку кеңеш эмне үчүн азыркы абалына келип калды? Ушул коркок болуп, жалтактап эле толугу менен каалаган бир эмкенлерге кол коюп берип атышат. Ошол жерге депутаттарыбызга буюрса абсолюттук керек болсо абсолюттук иммунитетти тапшырышыбыз керек. Алар жанагындай ар кандай кылмыш иштери керек болсо ошол депутаттык бүткөндөн кийин анан кийин гана козголсун алар иштер. Алар болуп атты ошол элге болушса, элдин сөзүн, таламын талаша турган депутаттарыбызга биз ошол коопсуздугун кепилдик кылып, керек болсо азыркыдан 10 эсе күчтүүрөөк парламентти биз түзүп бергенге жол ачтык. Парламент кандай жол менен түзүлүшү керек? Эл өкүлдөрүнүн бир мандаттуу округ аркылуу да партиялык тизме менен шайлоо зарыл деген да тараптар бар. Кыргызстан 30 жылдык тарыхында парламенттик шайлоонун эки ыкмасын тең көрдү. Эми экөөнү тең бир учурда колдоно турган аралаш системасын алчудай. Сокращается их число депутатских мандатов 90 депутатов. Депутаттардын саны 120 эмес 90ду түзүш керек деген сунуш колдоо табууда. 45 депутат бир мандаттуу округтардан, калган 45и партиялык тизме менен шайлансын деген демилгелер басымдуулук кылып жатат. Мажоритардык система менен күчтүү эл өкүлдөрү шайланат деп үмүт кылабыз. Бир округда 85 миңге чейин шайлоочу болот. Ал эми партиялык тизме аркылуу аялдардын, жаштардын, улуттук азчылыктардын жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын парламентке келишине шарт түзүлөт. Алар үчүн атайын квотаны так сактоо керек. Ошол эле учурда бара-бара партиялык системаны өнүктүрүү да кажет. Каржылык артыкчылыктарына таянып, акчанын күчү менен шайлана турган жолдорду бөгөттөө зарыл. Күчтүү мамлекеттик бийликти тез арада түзүп. Курултай маселеси да баш мыйзамга байланыштуу талкуулардын өзөгүн түзүүдө. Бул институтту түптөөгө көпчүлүк макул болгону менен анын макамы, курамы сыяктуу маселелерде талаш жаралууда. Айрымдар курултайга мамлекеттик маанилүү кызмат адамдарын иштен ала турган мүмкүнчүлүктү берүү керек деп эсептесе, ага каршы чыккандар аз эмес. Эң негизгиси курултай парламенттин ишмердүүлүгүн кайталап калбашы керек. Ошол варианттардын ичинде бир кызыктуу бир сунуштар бар. Мисалы үчүн эки палаталуу болсо дагы жогорку палата көбүрөөк санда болуп курултай деп атап, ал эми ылдыйкы палатасын мыйзам чыгаруучу жыйыны деп атоо жөнүндө сунуштар бар. Анан жана делегаттарды шайлоодо кыргыздын 40 уруусунан, ассамблеядан шайланыш керек деген пикирлер бар. Кыскасы эл болгондо эл ичинде аябай көп ар кандай пикирлер бар. Курултай бул жандуу процесс. Бул жөн эле жыйын эмес.
элдин биз эң эле негизги максат эл бийликтин ээси болсун деп атпайбызбы? Ошол бийликке кандайча ээ болот? Ошонун формасы, ошонун механизмдери каралып атат. Фактически ошолор баары тең уже даяр болуп калды. Эгерде биз ошону тактап калсак, калгандары уже кийинки деңгээлде аймактык, андан кийин республикалык курултайларды кандай кылып формировать этиш керек, ошонун баары уже айдан ачык эле болуп калды. Баш мыйзамга киргенден кийин бул иштей турган элдин өкүлчүлүгү, бирок алар жанагы көзөмөл деп атпайбызбы? Ошо көзөмөл деген суроого байланыштуу баары эле көзөмөлдөн коркот. Бирок ошонун контролдук системасы, контроль көзөмөлдөй турган системасы отчет кыла алат. А ишине кийлигише албайт. Баш мыйзамда камтылган беренелер өлкөнүн башкаруу формасы, бийлик бутактары менен эле чектелбейт. Жарандын негизги укуктары да конституция аркылуу аныкталат. Мындан улам адам укуктарына байланыштуу маселелер өзүнчө каралып, ар кандай демилгелер көтөрүлдү. Конституциялык кеңешме түзүлө электе жарыяланган долбоордо аталган маселеге көңүл бурулбай калганы тууралуу сындар айтылган. Эми кеңешменин мүчөлөрү аны оңдоо менен алек. Кыргыз Республикасынын ар бир жараны бекер баса белем бекер мектепке чейинки мектептик жана профессионалдык техникалык билим алууга укуктуу деп бекиттик. Себеп дегенде азыр өзгөчө могул бала бакчалар Кыргызстанда өтө чоң көйгөй. Баардык айылдарда, шаарларда прокуратура азыр иш жүргүзүп, ушул бала бакчаларды кайтаруу боюнча иш жүрүп атат, бирок мамлекетте бул өтө чоң көйгөй болуп турат. Себеп дегенде бала бакчалар жетишпейт, бекер бала бакчалар жетишпейт. Анан ата энелер айла жок жеке бала бакчаларга берип атышат, же болбосо өздөрү үйдө кармап атышат. Бул баланын өнүгүүсүнө зыян. Ошондуктан биз норма принцип катары бекиттик. Мамлекет азыр дароо болсо да келечекте ушул баардык Кыргызстандагы балдарга ушул бала бакчаларды, мектептерди жана профессионалдык техникалык окуу жайларды камсыз кылыш керек. Конституциялык кеңешме 20-ноябрда түзүлүп, анын иши 3 аптага созулушу мүмкүн экени белгиленген. Курамындагы 90дон ашык мүчөсү юрист, коомдук ишмерлерден, жогорку кеңештин учурдагы жана мурдагы депутаттарынан, тилчи окумуштуулардан турат. Калыгул Асанбаев, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24, Жума Кайрык.